38-бөлүм. Курмандык бүтүндөй өртөлчү жайды 6 гана жыгачынан 4 бурчтуу кылып, узундугун 5 чыканак, туурасын 5 чыканак, бийиктигин 3 чыканак кылып жасады. Анын 4 бурчуна мүйүз чыгарып, аны жез менен каптады. Курмандык чалынуучу жайга керектүү буюмдарды, идиштерди, күрөкчөлөрдү, чараларды, айрыларды, гүл салгычтарды жезден жасады. Курмандык чалынуучу жайдын ортосунан кыр чыгарып, ага жезден калбыр сыяктуу тор жасап салды. Шыргыйларды киргизүү үчүн тордун 4 бурчуна 4 шакек жасады. Шыргыйларды 6 гана жыгачынан жасап, аларды жез менен каптады. Курмандык чалынуучу жайды көтөрүп жүрүү үчүн шыргыйларды капталдарындагы шакектерге киргизди. Курмандык чалынуучу жайды тактайдан көңдөй кылып жасады. Жуунгучтуу жана анын таканычын жезден жасады. Аларды жыйын чатырынын кире беришинде кызмат кылган аялдардын күзгүлөрү менен кооздоду. Короону мындай жасады. Түштүк тарабына чыйратылган зыгыр буласынан узундугу 100 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 20 мамы жана мамылардын астына 20 жез таканч жасады. Мамылардын илгиштери менен мамыларды бириктирген шырыктарды күмүш менен каптады. Түндүк жагына да узундугу 100 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 20 мамы, мамылардын астына 20 жез таканч жасалды. Мамылардын илгиштери менен мамыларды бириктирген шырыктарды күмүш менен каптады. Батыш жагына да узундугу 50 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 10 мамы, мамылардын астына 10 таканч жасады. Мамылардын илгиштери менен мамыларды бириктирген шырыктарды күмүш менен каптады. Короонун чыгыш жакты караган алдыңкы бетинде узундугу 50 чыканак болгон жабуу жасады. Короонун эшигинин бир тарабына узундугу 15 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 3 мамы, алардын астына 3 таканч жасалды. Эшиктин экинчи тарабына узундугу 15 чыканак болгон жабуу жасалды. Ал үчүн 3 мамы, алардын астына 3 таканч жасалды. Короону айланта тартылган бардык жабуулар чыйратылган зыгыр бууласынан жасалды. Ал эми мамылардын таканычтары жезден, илгиштери менен бекиткичтери күмүштөн жасалды. Алардын үстү күмүш менен капталды. Короонун бардык мамылары күмүш капталган шырыктар менен бириктирилди. Короонун кире беришиндеги жабуу ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана чыйратылган зыгыр бууласынан саймаланып жасалды. Анын узундугу 20 чыканак, бийиктиги 5 чыканак болуп, короонун жабуулары сыяктуу эле узатасынан тартылды. Ал үчүн 4 мамы орнотулуп, мамылардын астына жезден 4 таканч коюлду. Мамылардын үстү күмүш менен капталды. Алардын илгиштери жана аларды бириктирген шырыктар да күмүш менен капталды. Чатырдын жана короонун тегерегиндеги казыктардын баары жезден коюлду. Мусанын буйругу боюнча ыйык кызмат кылуучу Арындын уулу Итамардын жетекчилиги астында лебилер курган жыйын чатырына кирген чыгашанын тизмеси мындай. Теңир Мусага эмнени буйруса, ошонун баарын Жүйүт уруусундагы Хурдун уулу Уринин уулу Бетселел жасады. Аны менен бирге Дан уруусунан чыккан Акисамак уулу Алаяп иштеди. Ал жыгач оюучу, чебер токуучу, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл жүндөрдөн жана зыгыр бууласынан жасалган кездемелерге сайма сайган саймачы эле. Ыйык жайдын бардык керектөөлөрүнө жумшалган, тартууга алып келинген алтын 29 талант болду. Ыйык шекелден 730 шекел болду. Эсепке кирген элден жыйналган күмүш 100 талант жана 1775 ыйык шекел болду. Эсепке кирген 20 жаштан жогорку 603.550 кишинин ар бири жарым шекелден берди. 100 талант күмүш ыйык жайдын жана жабуулардын таканычтарын куюуга жумшалды. 100 таканычка 100 талант күмүш, 1 таканычка 1 талант күмүш жумшалды. Мамылардын илгиштери, мамыларды бириктирген шырыктарды жана мамылардын үстүн күмүш менен каптаганга 1775 шекел жумшалды. Тартууга алып келинген жез 70 талант, 2400 шекел болду. Ал жезден жыйын чатырынын кире беришиндеги мамылардын таканычтарын, курмандык чалынуучу жайды, анын жез торун жана курмандык чалынуучу жайдын бардык буюмдарын, короонун мамыларынын таканычтарын, дарбазанын мамыларынын таканычтарын, чатырдын казыктарын, короонун тегерегиндеги бардык казыктарды жасады. 39-бөлүм. Алар ачык көк, кочкул кызыл жана ачык кызыл түстөгү жүндөн ыйык жайда кызмат кылганда кийиле турган кийимдерди токушту. Теңир Мусага буйругандай Арунга ыйык кийимдерди токушту.